Өтүп бараткан аптада Жумуриятыбыздын 7 дуанын кыдырып, эл өкүлдөрү эл менен болду. Депутаттар шайлоочулардын мүдөө талаптарын угуп, жерлерде иш алып барды. Эфирде парламент берүүсү, саламатсыздарбы? Алгач көрсөтүүбүздүн кыскача анонсу. Кырсыкты боолгоп болбойт. Эл өкүлдөрү Алай, Чоң Алай жана Кара Суу районунун Кожо Келен айылына барып, табигый кырсыктан жабыркагандардын абалын сурап, жардам көрсөтүп кайтты. Мындай кооптуу жерлерде жашайбыз. Мына эден бала чака семейийле отурганына көчкү киргенде зорго үлгүрүп качып чыгып калышкан. Канттын кереги барбы же жокпу? Жаз келбей жатып, Сары Өзөндүк кызыл чачыларда көйгөй чыкты. Бизден уруга албай, меркиден ала турган болсоңор, меркиге барып өткөргүлө дейт. Сокулуктан алсаңар дейт. Сокулукка барып өткөргүлө дейт. Базардан алсаңар, базарга барып өткөргүлө дейт. Кыргыз жана Европарламенти ортодогу алакалар кеңейүүдө. Бизге көбүрөөк ошону колдонуп, ошо мүмкүнчүлүктү колдонуп пайдалансаңар деген өздөрүнүн ойлорун айтып кетишти. Кырсык жалгыздап келбейт демекчи, өтүп бараткан аптада Тоолу, Алай жана Чоң Алай райондорунун бир катар айылдары кар көчкүдөн жабыр тартышты. Жаш Телек айылынын тургундары кар астында калып, мерт кеткендер дагы бар. Айрым жергиликтүү тургундардын үй жайы менен мал жандыктары кар астында калып калды. Табигый кырсык болгон жерге эл өкүлдөрү биринчилерден болуп барып, жабыркагандардын ал жайынан кабар алып келди. Эки баланы кучактап качкан экен. Верандага чыккан малда там басып калган. Ошо пуста калган экен. Ол тирик чыкты. Айттырбай келген кырсык элди түйшүккө салды. 2 метрге чейин жааган кар адам өмүрүнө, мал жандыктарга, турак жайларга чоң зыян алып келген. Жаш Телек кыштагынын тургуну үй жайы 2 жаш наристесинен айрылып отурат. Азыркы учурда көчкүдөн аман калган Шербото Эшенкулов жубайы жана 2 баласы менен ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Үй жайынан эч нерсе калбай калгандыктан тамак-аш, төшөнчүлөр мамлекет тарабынан берилүүдө. Наргы балдарды карашка үй жап-жарпак болуп калыптыр. Ушу 20 жандыгым бар эле, кой эчки алып, 3 үй, бир торпогум бар эле, жып-жылас. Орду жок, каяка барып таштаганын билбейбиз. Мындан башка дагы райондун ооруканасына кар көчкүдөн жабыркаган 10 адам жаткырылган. Жеңил жарат алгандары чыгарылып, өтө оор абалдагылар бейтапканада дарыланышууда. Ошондой эле ушул эле айылда таптакыр жараксыз болгон 3 үй табылган. Учурда 2 үй бүлөгө мобилдик үйлөр берилип, коопсуз жайга көчүрүлдү. Жардам берип жатышат. Тамак-аштар келди, үй келди. Ошолорго рахмат. Азыр жашооңуз кандай? Азыр жашоом жакшы, үй азырынча жылуу эле. Кар көчкү жүргөн учурда Талайбек Койлубаев үй бүлөсү менен кар алдында калган үйдүн ичинде болчу. Анын айтымында көчкү алар уктоочу бөлмөгө жеткен эмес. Жер тамдын калган бөлүгүнө кар толуп, жарактан чыгып калган. Үй ээсин учурда 3 банктан алган насыялары ойлонтууда. Кредитке алган 30га жакын майда жандык менен 7 бодомалы кар алдында калып кеткен. Ушул мал калменен сатып, алектенип атат деп. Бир жумада бир барып, кайра алып сатып, ошондой кылып. Ошондой кылып сатып, ошондой кылып эме, ошол мал тирген чыккан, эми чыкпаган калды ошол жерде. Жабыркагандардын ал абалы менен таанышып, аларга колдоо көрсөтүү максатында Улан Примов, Жанар Акаев жана өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов барган. Эл өкүлдөрү жогорку кеңештин төрагасынын жана депутаттардын атынан 100 000 сомдон ашуун каражат тапшырышты. Бул жакта мына жабыркаган үй бүлө эч качан кароосуз калбайт. Биз дайыма ушинтип кабар алып, колдон келген жардамды берип турабыз, баарыбыз биргеликте. Депутаттар кырсыкка байланыштуу көйгөйлөрдүн чечилишин көзөмөлгө аларын белгилешти. Мындан тышкары көчкүдөн жабыркаган үй бүлөлөргө жакынкы күндө 21 тонна көмүр берилерин Улан Примов билдирди. Мындан кийинки кадамдарды да көзөмөлгө алып, кандай шартта, кандай жардамдар берилет, эмне иш-чаралар жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн мен силерди эми сабырдуулукка чакырып кетем. Ушуга окшогон кооптуу жайларды дагы өзүбүз дагы сак болуп, аракет кылып, ынтымакчылыкта, ушул биримдикте, эми бул дагы Кудайдын айтканы. Ошон үчүн эми урматтуу туугандар, биз тараптан, жогорку кеңештин депутаттары тарабынан, жеке өзүбүздүн тарабыбыздан дагы кандай жардам керек болсо, мына акимиңиздер турат, кошо сүйлөшүп, жардам бергенге даярбыз. Анча-мынча тамак ашын дагы мамлекет тарабынан даярдап беребиз. Кече берилди бул жака дагы. Калганын дагы ошол эмки маселе бул 2 үй бүлөнүн кийинки жашоосун кандай кылат, ошону чечишибиз керек баарыбыз.
Белгилей кетсек, 2012-жылы бир катар үй бүлөлөргө коопсуз жайга көчүү эскертилген. Бирок жергиликтүү бийлик жер тилкесин чечип бере албагандыктан ушул жайда жашоого аргасыз болушкан. Акыркы табият кырсыгын жөнгө салуу иштери учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүрүүдө. Жакынкы күндөрү кырсыктын жалпы чыгымдары такталып, андан соң материалдык жардам берүүнүн жолдору аныкталмакчы. Негизи Алай тоо кыркаларында быйыл көчкү жанданганы байкалууда. Ошол эле Чоң Алай районуна чектеш турган Кара Суу районунун Кожокелен айылында дагы кар көчкү жүрүп адам курмандыгы болду. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Папан айыл өкмөтүндөгү Кожокелен айылына барып, кар көчкүдөн каза болгон жарандын жакындарына көңүл айтуу менен көмөк көрсөтүп кайтты. Ал жерде 15 үй бүлөгө башка коопсуз аймактан жер тилкесин таап берүү зарылдыгы айтылып, маселе чечилмей болду. Ушундай кооптуу жерлерде жашайбыз. Амуне дем бала чака семейный эле отурганына ушу мына досумун ушу 5-6 майда баласы менен отурганда ушу көчкү киргенде зорго үлгүрүп качып чыгып калышкан. Кожокелен айылында 20 февралда чак түштө түшкөн кар көчкү 20 жаштагы Угулай Хашимованын өмүрүн алып кетти. Анын 6 айлык ымыркайы эне сүтүнөн ажырап калды. Кырсык экен ушул жактан кар түшүп таратканага кетип атып эле ошондой болуптур да. Кайненеси кыйкырып үлгүрбөй калды. Эл өкүлү Искендер Матраимов чоң жоготууга учураган үй бүлөгө барып Куран окутуп көңүл айтты. Депутат менен бирге барган Ош облустук администрациясы менен Кара Суу районунун акимчилигинин жетекчилери да кооптуу аймакта жашап жаткан жергиликтүү тургундардын абалын сурап, материалдык жардам берди. Көчкүнүн кесепетинен айылдыктар буга чейин көп зыян тартып келгени айтылат. Акыркы кар көчкүдө болсо 70ке чукул майда мал жандыктын өлүгү кар астынан чыгарылды. Алар мындан ары бул кооптуу аймактан көчүп кетүү үчүн жер таап берүүнү өтүнүүдө. Эң негизгиси ушул айылдарды жылдырып башка жерден жер керек да. Бул мындан кийин токтойт, мындан кийин көчпөйт болду дегенден эч ким кепилдик бере албайт. Мындан кийин жазда жамгыр жаганда сел болот. Буяк беттерлерден таш. Мына ушул айылдалар барды отурушулар. Анан качып кетишке бир жака коргонушка да мүмкүнчүлүгүбүз жок. Өзүңөр көрүп турасыңар. Мына жогору жолубуз да басып калды. Жакшыраак жерден бир жер берсе. Ушул кооптуу үйлөрдү көчүрүп бир жерден жылып алсак. Маалым болгондой, Кожокелеңде 15 үй бүлөнү башка жерге көчүрүү зарылдыгы бар. Учурда аларга коопсуз аймактан жер тилкеси каралууда. Жакын арада маселе чечилмекчи. Кокустук ушу жаралат деп башка жактан жер берип атыптыр. Себеп ошол жерден дагы азыр жерин көрүп кетип атат. Архитектура бүгүн иштеп атат. Кудай кааласа ошол жерде 11 үй бүлөнү ошол жака көчүрүш боюнча чечим кабыл алса ошол жака көчүрүшөт экен. Ак буураны бойлоп татаал жол менен Аска зоону аралап, район борборунан 120 чакырым жүрүп отуруп, Кожокелен айылына жетесиң. Мында 700дөн ашуун адам мал чарбасы менен тирилик өткөрөт. Көпчүлүгү көмүр казып сатып оокат кылышат. Кожокелеңдеги Сүйүнбай Эралиев мектебинин окуучулары учурда авариялык абалдагы имаратта окуусун улантууда. Тоо койнундагы балдардын акылы тунук, зээндүү. Телевизорлордон көрүп атабыз, президентибиз, биздин президентибиз жаңы мектеп курулат деп үмүттөндүрүп, бардык фундамент бүткөн мектептерди бүтүрүп беребиз деп айтты. Ошого жаңы мектепте окусак жакшы. Биз дагы бирок мына мектепте деле жетиштүү баары. Жакшылап окуп жатабыз. Сабак убагында өтүлүп атат. Депутат менен болгон жолугушууда тоолуктар башталган мектеп курулушу аягына чыкпай жаткандыгына кабатырлыгын билдирди. Бизге эми ушу мектеп ушу кыйынчылык болуп атат. Бузуп алып, балдарыбыз коркунучтуу, эми мына теңи бузулуп, теңи ушинтип кооптонуп турабыз. Окутпай койгонго да болбойт, балдарыбыз билим алыш керек. Ушу мектепти тездетпесеңиздер деп. Курулуш 2014-жылдын февралында башталган курулуш. Жалпы сметалык баасы 52 миллион сомдук. Азыркы күндө 18 миллион сомдук иш жүрдү. 2017-жылдын сентябрь айына бүтөт деген үмүттөбүз. Мындан тышкары быйыл Папан айыл өкмөтүндөгү Каракур айылынын мектеби да планга кирген. Анын курулушу улантыларын депутат көзөмөлгө аларын билдирди. Кожокелеңдеги дагы бир жакшы саамалык Ак Буура дарыясында кичи кестин курулушун баштоосу болууда.
Өтүп бараткан аптада Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган бир катар эл өкүлдөрү Чүй облусунда иш сапары менен болду. Төрага иш сапар учурунда бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышып, өндүрүштүк ишканалардын иш аракеттерин жеринде көрүп чыкты. Ошону менен бирге эле район шаарлардын активи менен жолугушуп, орун алып жаткан проблемалар, жетишкен ийгиликтер туурасында маалымат алды. Айрым учурларда түшүмдүү мол болгонда проблемага айланат экен. Мындай жагдай Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун Кайыңды кант заводуна барганда маалым болду. Адатта январдын башында эле толук иштетилип бүтүп калчу кант кызылчасы дагы эле үйүлүп жатат. Бир чети убагында өткөрүп, убагында эсептеше албаган дыйкандар убара болсо, экинчи чети кант кызылчасы канчалык узакка иштетилбей турса, ошончолук канттуулук азайып, заводко зыян болуп, эки тарап кермүр айтышып турган чагы. И вот это количество, конечно, для нашего одного завода это очень много, потому что завод в среднем в сутки режет, перерабатывает 3000 тонн. А у нас получилось в этом году два сезона, то есть 400 раз. Мы уже на сегодняшнее утро переработали 441 тысячу, и еще осталось где-то в пределах 130 тысяч. То есть будет общая переработка где-то 560 тысяч. Эки тараптын уруктун баасы боюнча да келишпеген жактары бар экен. Завод өз уругун сатууга кызыктар. Дыйкандар болсо, кайда арзан болсо, ошол жактан алганга ынтызар. Бул боюнча төрөгага да маселе коюшту. Бизден урук албай, меркиден ала турган болсоңор, меркиге барып өткөргүлө дейт. Сокулуктан алсаңар дейт. Сокулукка барып өткөргүлө дейт. Базардан алсаңар, базарга барып өткөргүлө дейт. Өкмөткө да тапшырма беребиз. Ошол маселени аягына чейин көзөмөлдөп, биринчи кезекте ушу силердин маселеңерди чечиш үчүн иштеш үчүн. Анда 5-күнгө чейин алар да бизге тизмесин алып келип берет. 5-күнгө чейин тапшырманы бердик. Бул маселени сүйлөштүк. Буюрса, силердин маселеңерди чечип берет. Урук сүйлөштүңөрбү? Урук. Силердин бардык маселеңер боюнча сүйлөштүк. Колдо бар малдын асылдуулугун арттыруу учур талабы болуп калууга тийиш. Анткени баккан малынын үзүрүн көрбөй убара болгондор канча. Ошондон улам төраганын кийинки сапары малдын асылдуулугун арттырууга айтарлык салым кошо баштаган Арстанбек акционердик коомунун фермердик чарбасын дуланды. Аталган чарбада салмагы 1,5 тоннага чейин салмак баса турган аңгус породасындагы букалар багылып, урук өндүрүлүп кыргыз фермерлерине сатылууда. Эми малдын аты, кличкасы, анын инвентардык номери, бул пэетте 0,25 мл чейин урук сатылат. Мал багып, бирок этти да, сүттү да жарытылуу өндүрө албаган дыйкан фермерлер мына ушулардан үлгү алып, байланышып иштешсе болот. Айрым саясатчылар кабак бүркөгөндөй жаман маанай деле жок. Төраганын иш сапары учурунда мындай жакшы мисалдар арбын жолукту. Мисалга алсак, Карабалта шаарындагы Нурбешик бала бакчасы менчиктешип кетип, кайта кайтарылган. 385 наристе тарбияланып жаткан бул бала бакча учур талабына ылайык жасалгаланган, бардык шарттары бар. Жылуу жумшак бала бакчага айланган. Ырдаганды, бийлегенди, тамга тааныганды үйрөнүп, татыктуу тарбия алып жаткан бөбөктөрдү көрүп көзүң кубанат. Бала бакчаларды менчиктеп кетип, кайра кайтаргысы келбей жаткан шылуундардын ыйман ойгонуп, балдарды бакытка бөлөгөнүн элестеткин келет. Төраганын кийинки сапары Даңгургаткан кыргыз корум ишканасын дуланды. Аталган ишкана 2016-жылы 3000 тоннадан ашык дан кургаткан. Жүгөрү, буудай, арпа жана башкалар. Кургатылган дан үрөндөрүн кай жакка болсо экспорттоого мүмкүн. Бул ишкананын кызматынан пайдалангандардын улам арбып баратканы кыргыз дыйкандар үчүн зарыл керек ишкана болуп жатканынан кабар берет. Мынакей кыргыз корум ишканасынын өндүргөн продукциялар бүгүнкү күндө Тажикстанга, Казакстанга кетип аткан мынакей ишкананын ээлери айтып атат. Муну биз колдоого алышыбыз керек. Бул Кыргызстанга кошумча валюта табуунун жолу, бул Кыргызстан товарын сыртка чыгаруунун жолу. Төраганын Памфилов, Жайыл, Москва райондору боюнча кыдыруусу Сокулук районундагы аталган райондордун өкүлчүлүгү менен болгон жолугушуу да чыгарылды. Республикабыздагы датка кемин өткөргүчтөр линиясы, газ маселесинин чечилиши, альтернативдүү жол жана башка бир катар жетишкендиктерди айтпаганда да, узак жылдардан бери мүмкүн болбой келген таза шайлоо өткөрүүгө жетишкенибиз өлкөнүн келечегине салынган даңгыр жол экенин төрага шайлоочулар менен болгон жолугушууда баса белгиледи. Кыргызстандагы шайлоо жалпы ушул Борбордук Азиядагы эмес, дүйнөдөгү үлгү боло турган шайлоолордун бири болгонун айтышты. Мына кечээ эле мен Европарламенттен келген делегацияны кабыл алдым. Бир ооздон Кыргызстандын ал шайлоосун, азыркы өткөрүп баштаган шайлоосун үлгү болоорлук шайлоо болгон катары баса белгиледи. Албетте, төрага менен болгон жолугушууда чечүүнү талап кылган проблемалар да айтылды. Айтылгандарга таянсак, мамлекеттик сатып алууларга коюлган чек иштин ыкчам аткарылышын
аксаткан учурлар бар. Мамлекеттик саттоолор боюнча баягы паровой өсүрмө боюнча сөз болот эле. Ошол боюнча бир көңүл буруп бир аз айтып берсеңиздер. 1 миллионго чейин ошо тендер жок өтсүн деген. Бүгүнкү күндө эми өкмөт дагы эртең алып келген жатат, эми алып келгенде дагы көрөбүз го, ошо кайсынысы туура болот. Ал жерде экинчи окуудан алынча кошумчалар берилет да. Төрага иш сапары менен болгон райондордо мектеп куруу маселеси олуттуу турган маселелердин бири экен. Мектептин жоктугу. Бар мектептерге окуучулардын батпай калганы жана дагы ушул сыяктуу проблемалар көп айтылды. Бир мектеп курасыңарбы, же бир дом культура саласыңарбы, ошону бир анализ кылгылачы. Анткени ички миграциянын баары мисалы кантип болсун, бул карындашыбыз айтып атпайбы, 900 орундукка 4,5 миң бала окуп атат дейт. Ушул кантип болсун? Ошон менен бирге эле таза суу маселеси да курчтурган маселелердин бири экени анык болду. Мында айтылган мына ушул маселелер эми териштирилип, төраганын көзөмөлүнө алынып, тиешелүү органдарга тапшырма берилет. Ал эми Чүй районунун Кошкоргон айылындагы мектептин пайдубалы 1985 жылы түптөлүп, 32 жылдан бери курулушу уланган эмес. Андан тышкары Сары өзөндүн чыгыш тарабында жер астынан суу чыгып, элди түйшөлтүүдө. Мына ушул сыяктуу проблемаларды көрүп, Жогорку Кеңештин депутаттары Кемин, Чүй, Ысык Ата, Аламөдүн райондорунда жана Токмок шаарында болду. Албетте, көңүл жылыткан жетишкен жерлер дагы жок эмес. Депутаттар үлгү болгон ишканалардын иши менен таанышып кайтты. 22 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган бир катар депутаттар Кемин шаарындагы Шамалин ресурс ишканасында болушту. Жаңыдан пайдаланууга берилген бул ишкана суткасына 60 тонна акиташ өндүрөт. Рынокко чыга турган баасы болжол менен 5 сомдун айланасы. Булардын ишине кедерги боло турган негизги жагдай акиташтан салык же пошлина төлөнбөй сырттан контрабандалык жол менен кирип жатканы. Антпесе ишкананын келечеги кең. Кыргызстандын ички рынок үчүн эле көп өлчөмдөгү акиташ керектелет. Жаңы типтеги бул ишкана автоматташтырылган ыңгайда иштейт. Ошол жерде баарын карап, канча градустан суу атат, каяктан түшүп атат, кайсы эме бузулуп атат, бүт ушул жерде. Акырындык менен башка да курулуш материалдарын ушул эле жабдуулар менен өндүрүүгө боло турганын ишкана ээлери билдиришти. Кемин райондагы Кызыл Октябрь айыл чарба кооперативи айыл чарбасынын келечеги мына ушул өңдүү ирелешкен кооперативтерге байланыштуу болорунан кабар берет. Анткени айыл чарба азыктарын экспортко чыгарууга майда чарбалардын мүмкүнчүлүгү жок. Кызыл Октябрь айыл чарба кооперативи негизинен үрөнчүлүк менен алектенет. Андан тышкары эт, сүт багытындагы мал өстүрүүнү колго алган. Буга чейин малды боордоп семиртүү менен алектенип келген болсо, жакындан бери сүт багытындагы уйларды асылдандыруунун аракетин көрүүдө. Аталган чарбанын иши менен таанышкан учурда бул чарбада үрөн менен катар эт, сүт өндүрүүнү өнүктүрүү максаты да бар экени белгилүү болду. Төрага баштаган депутаттар малды идентификациялоонун үстүнөн да чыгышты. Жанакы көп айтылып аткан идентификация башталып атат. Өрөм кылып мына сиз келгенде биринчи баштап берели депчи. Эртең бүрсүгүн айылга чыгышат балдарчы. Токмок шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Кошкоргон айылында мектеп жок. Төрага баштаган депутаттарга айыл тургундары балдары бала бакчанын имаратында окуп жатканын айтып арызданышты. Тетиги Союз мезгилинде эле баштаган мектеп фундаменти куюлган боюнча турат. 32 жыл туруп калган бул мектептин курулушу 2015 жылы башталып, кайра токтоп калыптыр. Мындайдан чоочуп калган эл маселени кабыргасынан коюшту. Мектеп 38 жыл болду, өзүңүз көрдүңүз, салынбай турат. Андан тышкары ошол 38 жылдын ичинде балдар өстү бул жерде. 400ге жакын түтүн бар айылда. Анан эми 200дөн ашык үй бүлө жер ала албайт. Курулушунун наркы 49 миллион 822 миң сомго бааланган бул мектептин курулушун бул боюнча таштап коюуга болбостугун белгилеген төрага Кошкоргон айылындагы мектеп маселесин чечүүнү тиешелүү органдарга тапшырды. Ошону менен бирге эле бул айылда таза суу жок экени, бөлүнүп чыккан жаш үй бүлөлөргө жер участкаларын берүү керектиги айтылды. Андан ары Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбековдун сапары уланып, Ак Бешим айыл аймагынын Жаңы жол айылындагы Бурана суусу жылыга жууп кете бере турган көпүрөгө келишти. Жаан жаган сайын сел келип, эшилме шагыл сайды толтуруп, Бурана суусу нугунан чыгып айылды айдоолорду каптай берет. Бул жылыга кайталана берүүчү көрүнүш. Жылыга эле министрликтер бири-бирине күнөө оодарып жатып калышат, бирок проблема уланып эле келатат. Ооз канчага? Ооз ноо жерин 1 километрдей тазалап кеңейтип эме кылыш керек. Азыр тазалап койдук. Жок, ошо канчага тазалайсыңар да? Жылда. Жазында бир каптасы кайратып атты. 5 жолу тазаладык былтыр. Төраганын айтканына караганда маселени тыкыр териштирип, аны биротоло чечүү керек. Балким жергиликтүү калк айтып жаткан чакан суу топтоочу жай курса, селди да тосуп, сугатка суу алып жакшы болмок. Катуу жамгыр жааса эле
Андан төрага баштаган депутаттар Токмок шаарынын мэриясынын залында Кемин, Чуй, Ысык Ата, Аламөдүн райондору жана Токмок шаарынын активи менен жолугушту. Кезүүгүдө төрага жаман дей бергенден эч качан жакшы болуп кетпегенин айтуу менен жакшы нерселерди да айта жүрүүнүн эп экенин белгиледи. Башкаларга үлгү боло турган жактарыбыз да жок эмес. Албетте кемчилигин көрсөк, жашообузда кыйналганды көрсөк, ачуу сөздөрүбүздү аябаган менен парламент бүгүнкү күндө өзүнүн ишин жасап атат. Ошол келечегин, Кыргызстандын келечеги үчүн маанилүү болгон маселелерде ар дайым өзүнүн туруктуу позициясын сактап келатат. Эң башкысы баарыңар күбө болуп атасыңар, парламентте жашырып жабылган эч нерсе жок. Баардык нерселер ачык талкууланып атат. Облустун аймагындагы айылдардагы проблемалар окшош. Ошол эле мектеп, таза суу, жолдордун ремонту туурасындагы маселелер бул жерде да козголду. Айрым көйгөйлөр өкмөт тарабынан жетишерлик көңүл бурулбай, узак жылдардан бери чечилбей келаткан көйгөйлөр да бар экени депутаттар тарабынан белгиленди. Дыйкандар ар бир күнүн жаз жарышка арнап билек түрүнө айдап себүүгө кирише баштаган убак. Мына ушундай жаз камылгасына даярдыктар маалында Чүй облусунун Панфилов районундагы кант кызылчасын эгүүгө камырган дыйкандар жаңы бир көйгөйгө туш болуп, Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкуловго маселесинин чечилишине көмөк көрсөтүү үчүн өтүнүп кайрылышкан. Жаздын бир күнү жылга тете дегендей, эл өкүлү шайлоочуларынын маселесине батыл киришип, тармактык министр менен кошо айдоо маалында күн тартибине чыккан көйгөй боюнча дыйкандар менен бетме-бет жолугушуп кайтты. Башынан эле карапайым элге кызылча эккиле деп келген кант заводу жана аткаруу бийлиги эми кант кызылчасын эгүүгө чектөө киргизип жатат дейт жергиликтүү дыйкандар. Ошондой эле нааразычылык жараткан маселелердин дагы бири завод кант кызылчасын айдайын дегендерге урукту акыйкатсыз бөлүштүрүп жаткандыгы айтылды. Жери көп колунда барларга урук көбүрөөк берилип, кызылча айдап жанбагайын дегендерге урук берилбей, келишим да түзүлбөй жаткандыгы белгилүү болду. Былтыркы сепкен кишилердин кызылчасын алабыз дейт, договор кылабыз дейт. Былтыр сеппеген кишинекин вообще договор кылбайбыз деп атат. Ошондойлор да болот. Элдер эмне кылып окат кылышат анда? Сезондо завод 350 000 тонна кызылча иштетүүгө ылайыкташкан болсо, 2016-жылы аба ырайы жаанчыл болуп, элдин эккени 700 000 тоннадан ашкан. Азыркы тапта завод 140 000 тонна кант кызылчасын иштетип жетишпей жаткан убагы. Үрөн боюнча 16 000 гектарга толук кайынды кант заводу Европадан алып келген үрөнүн тараттат бүгүнкү күндө 16 000 гектарга. Ашканны биз иштете албайбыз, заводдордун кубаттуулугу жетишпейт деген маселе койдот да заводдагычы. 16 000 гектарды толук бүгүнкү күндө үрөнү даяр. Кайыңды кант ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Дүйшөн Макеев кант заводу дыйкандардын эккен кызылчасын кабыл алууга аракет кылып, Кыргыз Ору сөнүктүрүү фондунан насыя алып, Кошой заводун күзүндө ишке киргизүүгө даярдыктар болуп жаткандыгын билдирди. Убытык болсо дагы, пайда көрсө дагы, кургакчылык болсо дагы, ушу 15-20 тоннадан алган күндө да өзүнө убытык болсо дагы ушу кызылчадан кол учпай эмгектенип келаткан дыйкандар бар. Биз ошолорго биринчи очередь берип атабыз да. Себеп дегенде алар ушуну бир 5-6-7 жылдан бери именно кызылча менен айырмачылык алар билишет, агротехникасын да билишет. Анан кийин былтыркы пайданы көрүп эле ортодон бөлөк өсүмдүктү өстүрүп келишип, анан кийин быйыл эле мен ошо кызылчасым деп ошо көп ошо эметип атышат да, биз себебиздеп. Жаздын бир күнү жылга тете деген депутат Бактыбек Райымкулов завод менен түзүлгөн келишимдерди ыкчам карап чыгып, 16 000 гектарга өлчөнгөн уруктарды дыйкандарга тегиз таратып берүү маселесине чекит коюу керектигин баса белгиледи. Жылдан жылга көп сепкенде кайта булар дыйкандарды баягы түрткөн болуп атышат да. Эми бир четинен бул заводду да туура түшүнсөк болот. Заводнуки быйылкы жылы 2016 жылга 11 000 гектардын тегерени айдалды. Ал орто эсеп менен бир 300 000, 400 000 тонна кызылча алабыз деген. Ушу күндүн жааганы көп болуп, погода жакшы болуп, кызылчага 700 000 тоннадан ашык алды. Буну завод баягы толук иштете албайт экен. Дыйкандар менен эл өкүлү жана аткаруу бийлиги өкүлдөрүнүн жолугушуусунун жыйынтыгында коюлган талаптар боюнча бирине көп, бирине аз кылбай кант кызылчасынын уруктарын элге ырааттуу бөлүштүрүү маселеси ыкчам чечилмей болду. Бул боюнча тармактык министрлик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү завод жетекчилиги менен ийир олтуруп түз кеңешип, дыйкандарга жооп бермей болушту. Мындан сырткары жергиликтүү элге кызылчанын ордуна кайсы айыл чарба өсүмдүгүн эксе пайдалуу болору тууралуу дагы сунуштар айтылмакчы.
Кыргызстан Евро бирлик парламенттери эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө олуттуу маани берет. Евро бирлиги үчүн Борбор Азия регионундагы негизги өнөктөш мамлекеттердин бири бул Кыргызстан. Анткени Кыргызстан демократия аралчасы катары жакшы таанымал. Айрым мамлекеттердеги туруксуздукка карабай Кыргызстан өнүгүүнүн жолунан тайбай келе жатат. Буга элинин иштермандыгы чоң жардамын тийгизүүдө деп билдирди Кыргызстан Евро бирлик парламенттик кызматташтык тобунун тең төрагасы, Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинин мүчөсү Ивета Григуля. Жолугушуу жүрүшүндө БШК, Ички иштер министрлиги, Бажы жана чек ара кызматтары да ар бир тармакта аткарылып жаткан иштерден маалымат берип, жаңы реформалык кадамдарды ишке ашырууда Евро бирликтин колдоосу зор экендигин белгилешти. Ошентип бул аптада Европарламенттин депутаттары менен Кыргыз парламентинин депутаттары биргелешкен жыйынга чогулду. Анын өзөгүн эмне түздү? Бул суроонун тегерегинде кесиптешим Ибраим Нуракун уулу Европа бирлиги Кыргыз Республикасы парламенттик кызматташтык комитетинин тең төрагасы Абдувахап Нурбаев менен маектешти. Бул жалпы отурумда алар келип туруп бизге ошол буга чейин Евросоюздан бизге берилген гранттар кандай колдонуп атат, ошол нактуу жалыбын көрүш, анан биз отурумда негизинен ошол экономика министрлигинин маалыматын бизге Европарламент Евро биримдик 2016 жылы ВС плюс статусун берген. Ошол статустун негизинде биздин ишкерлер 6200 товарды поштманство Евросоюзга киргизе алат. Ошондо кандай иштер кетип атат. Адан сырткары биздин окуу жайлар Erasmus деген программанын негизинде Евросоюз менен грант акчаларды колдонушат. Ошолордун негизинде атайын университеттерге барып, билим берүү министрлигинде болушту. Анан ошол юстиция министри менен генеральный прокуратуранын баягы верховенство закона деп ошол боюнча маалыматтарын угушту. Айрыкча соңку учурлары ушул ВСП плюс программасы абдан кызыктырып атат. Кыргызстандагы ишкер чөйрөнү дагы ошондой эле бул Кыргызстандын тышкы өлкөлөр менен байланыш багытында дагы ушул долбоор өзгөчө мааниге ээ болуп турат да. Европарламенттин депутаттары бул тууралуу кандай маанилүү маалыматтарды сиздерге бере алды? Алар айтты, булар Орто Азия мамлекеттеринен жалгыз бизге Кыргызстан гана берди, бул демократиялык жолдо өнүгүп аткан мамлекет катары берди. Ошону туура колдонуп алсаңар деп алар да кызыктардыгын көрсөттү. Анткени бул жерде бизде буга чейин мына Евразеске кирип, бирок ал жактан көптөгөн ишкерлердин үмүтү акталбай калды эле, бизге жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп атат да. Анан бул жерде эң башкысы биз лабораториялар боюнча сөздөр болду. Лабораториялар аккредитациядан өтсө, буйрса, бул жерден ошо сертификаттар ал жака жарай турган болуп атат. Эми кече Евросоюздун атайын комиссиясы келип сүйлөшүп кетти алар дагы. Анан бизге көбүрөөк ошону колдонуп, ошо мүмкүнчүлүктү колдонуп пайдалансаңар деген өздөрүнүн ойлорун айтып кетишти. Мына айттыңыз, ошо Европарламенттин депутаттары менен бир нече жолу жыйын өткөрдүк деп белгиледиңиз. Ушул жолугушуулар учурунда ошол Европадан келген кесиптештериңиздер менен мындай жеке байланыш куруп, тыгыз достук мамиле куруп алууга, аларды Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болдубу? Мүмкүнчүлүк болду. Анан эң башкысы Кыргызстан менен акыркы убакта Европарламенттин ортосунда, Евросоюздун ортосунда мамиленин күчөлүшүнө карап туруп, президент Алмазбек Атамбаев өзү да кабыл алып, 1,5 саат булар менен кеңири сөз болду. Андан сырткары буларды биз ошол биздин кооз жерлерге Чуңкурчак эс алуу борборуна алып барып келдик. Анан өтө таң калышып, Кыргызстанда ушундай шартта ушундай жерлер бар экен. Булар Швейцариядан калышпайт да, биз жайда да мүмкүн болсо үй бүлөбүз менен келип кетебиз деп кетишти. Анан негизи биз булар менен байланыштык. Анан ошол жакта Кыргызстандын кызыкчылыгын караганда булар бизге чындап жардам берүү ниеттерин көрсөтүп кетишти да. Сиздер парламент берүүсүн көрүп жатасыздар. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө төмөнкү репортаждарды сунуштайбыз. Кара Суу шаарын 40 жыл кыйнаган саркынды суу. Жүрөк өйгөн бул көйгөйдүн чечилишине аз калды. Саркынды суу долбооруна донорлор 6 миллион евро бөлүүдө. Кара Сууда биз бийик этаждуу үйлөрдү кура баштайбыз деген үмүтүбүз бар. Жаштык бар жерде жалын бар. Кыргызстанда жаштар саясаты кандай жүргүзүлүп жатат? Жаштардын маселеси менен мындай болуп, күн сайын алектенип, алардын сунушун угуп, аларды парламентке алып келип, мына ушундай өкмөт башчылары менен жолугуштуруп, конкреттүү сунуштарын биз беришибиз керек. Устазыңды атаңдан да азиз тут. Азыр окуучулар мугалимди сыйлайбы? Мен дагы келечекте ошо мугалимдердин жолун жолдоп, жакшы тарбиячы болсом дейм. Ош аэропортун жылдыруу сунуштары айтылууда. Бул тууралуу депутат Искендер Матраимов Кара Суу районунун эли менен болгон жолугушууда билдирди. Ошондой эле Кара Суу шаарынын саркынды суу жана анын курулмасын салуу жакын арада башталары маалым болду. Эгер бул долбоор ишке ашса, Кара Суу тигинен өсүп, анда турак жай маселеси жеңилдейт. Кара Суулуктар менен болгон жолугушууда дагы кандай олуттуу маселелер көтөрүлдү, кененирээк кийинки репортажда.
Депутат Искендер Матраимов Кара Суу шаарынын жана райондун 16 айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушуп, алардын суроо талаптарын, мүддөөлөрүн укту. Бардык жерде таза суу, ички жолдор, бүтпөгөн мектептер, социалдык төлөмдөр боюнча суроолор элдин көөдөнүнө толгон. Будайды 10 сомдон алсаң менен, анан кээкти алсак 9 сомдон берсең. Ичиндеги дәнini алып калат сен деп ушунуштун булумушуга бир көңүл буруп койсоң. Кара Суу калкынын саны боюнча Кыргызстандагы алдыңкы район. Эли 400 миңден ашып барат. Кайсыл гана айыл өкмөттө болбосун тургундар турак жай үчүн жер тилкесин берүүнү өтүнүп жатышты. Бизге эң керектүү нерсе чет болот. Ар бир үйдө комиссия түзүп текшерсең да болот. 4 семья бир жашап атат. Ал эми сугат жерлер ансыз да азайып баратат. Депутат турак жай маселеси шаарды вертикалдуу өстүрүү менен гана чечилерин түшүндүрдү. Ал үчүн жакын арада шаардын саркынды суусун чыгаруу боюнча ири долбоор ишке ашканы жатканын айтты. Канализацияны бүгүн иштеп чыктык. Канализация маселеси курулат. Канализация кургандан кийин ошо Кара Суу шаарына бийик баягы бийик этаждуу үйлөр курулат. Чек берсек, биздин сулуу жерлер азайып кетип атат. Сулуу жерлер. Бүгүнкү күнү чек бергенге, бүгүн ошо сулуу жерлерден бергенге мораторий. Шаардын инфраструктурасы үчүн Европа өнүктүрүү банкы 6 миллион 300 миң евро каражат бөлүүдө. Анын 4 миллиону грант катары келүүдө. Эгерде бул көп жылдан берки жүрөк өйгөн маселе чечилсе, көп кабаттуу үйлөр курулушуна шарт түзүлөт. Шаар башчысы башкы пландын үстүнөн иштөөдө. Бизде бүгүнкү күнгө чейин бул канализация жок болгон шаарда, саркынды сууларды тазалоочу курулма жок болгон. Бул Союз агымында 86-86 жылдары башталган курулма. Бирок ошол боюнча токтоп калганда. Мына бүгүнкү күндө ошол баардыгы ишке ашырылып атат. Кара Суу Ош жолун кеңейтүү тууралуу пландалууда. Маалда айыл өкмөтү, буякта жогорудагы тоодогу биздин тоо жагындагы айыл өкмөттөр Ош менен келбей түз өтүп кете турган жаңы жолдун үстүнөн иштеп атабыз. Ужааны кура баштады. Кара Суу эли да мектеп куруу көйгөйүн ортого салды. Эл өкүлү быйыл райондо 23 мектептин курулушу планга киргенин белгиледи. Ошону менен катар тургундар социалдык фондко төлөмдөр боюнча түшүнүксүз жагдайлар болуп жатканын айтып, аларга конкреттүү жоопторду талап кылышты. 2015 жылы күздүндө ноябрь айларында экен жогорку кеңеште аябай чоң талкуу болгон жанагы немелер социалдык фонддун төлөмдөрү көбөйүп кеткендиги боюнча. Ошол соцфонд көтөргөн маселе баягы соцфондко төлөй турган акчалардыкы. Келечекте мүмкүн болор. Себеп бул жерде отурган ар бирибиздин келечектеги ошол пенсиябызга кошулуучу сумма эле. Бирок да айтам, бүгүнкү күндүн талабына бул бизге эртерээк болуп калды. Ошонун негизинде соцфонд менен жогорку кеңештеги мен жалган айтсам болбойт, 120 депутаттын баардыгы ушул маселеге тикеден тике турду. Жергиликтүүлөр айрым талаштуу чек ара маселелерин козгоду. Кемпирабад суу сактагычына жакын жайгашкан айылдын тургундары жерлери сазга айланып кеткенин айтып, кенемте өндүрүп берүүнү өтүндү. Депутат акыркы учурда Өзбекстан менен мамиле жакшыра баштагандыгын белгилеп, кошуна тарапка маселе коюлат деди. Отардын таза суу долбооруна кошулбай калган болсок, өмүрү тазасыз калып кетебиз. Төөсүз кожолук эл. Бул өңдүү маселелер жергиликтүү бийликтин деңгээлинде чечилерин айткан депутат бир катар айыл өкмөт башчыларын сынга алды. Бала үйлөгөсө эмчек бербейт. Анан эми бул жердеги проблеманы кичине мына көп айыл өкмөттөр күнү түнү жатып алып атат. Күнү түнү барып атат. Биринчи кезекте урматтуу бул жерде эл ушу айыл өкмөттү сурашыбыз керек. Эптеп эле мен шайлап алып, менин тууганым эле, менин кудаам эле, мени коңшум эле деп шайлап алып, бүгүнкү күнү ошо айыл өкмөттөрдүн биз дардын тартып жүрөбүз. Столбаларыбыз алмашылбай турат. Аны ош электрага десек, ош электранын жанагы немеси жетпей жатат окшойт алмаштырганга. Ушуга мыйзамды өзгөртүп, айыл өкмөт өзү гана алмаштырып берсин деген гана мыйзамды өзгөртүп берсеңиз, биз ушуларды алмаштырып берүүгө өзүнүн кудурети жетет айыл өкмөт. Баягы метрика деген немелерде, балдарды алууда. Бизде эми жол алыс, биздин больницага эми керек отчет немелерде. Ошону ушул жерге келип алышка туура келип турган болуп калыптыр да. Ушуну жакшы немеси, эгер неме болсо секретарга же немеге берип койсоңуз жакшы болсо керек эле. Но жарым жылдыктан бардык айыл өкмөттөргө АИ системасын коюп бере турган болуптур. Экинчи жарым жылдыктан полностью айыл өкмөттөргө АИ системасы коюлат экен дагы, ошол жактын өздөрүнүн мурдагыдай регистрация кетирет экен. Жоош айыл өкмөтүнүн тургундары болсо ички жолдордун абалы, жумушсуздук маселесин көтөрдү. Сөз арасында депутат Ош аэропортун жылдыруу тууралуу сунуштардын үстүндө комиссия иштеп жатканын маалымдады.
Анын айтымында Ош эл аралык аэропорту бүгүнкү замандын талабына жооп бере албай калды. Экинчиден, чоң учактар Өзбекстандын аймагы аркылуу конууга аргасыз. Жаңы аба майданын курууга Мады айыл өкмөтүнөн 500 гектар жер табылган. Эл өкүлү жаңы аба майдан курулуп калса, 2000-3000 жумуш орду түзүлөрүн кошумчалады. Союзунда ички гана каттандар болсо, ана бир Москвага каттан болсо, бүгүн көп башка мамлекеттерге каттап атат. Өткөндө бир декабрда бир случай болду эле, 3 күн задержка болуп, адамдар батпай аэропортко. Условия жок, кыйналышкан. Ошондо депутаттык комиссия түзүлүп, ошо комиссиянын төрагасы мен болуп, бүгүнкү күнү аэропортту бүгүнкү күндө канткенде биз үчүн чоңойтобуз. Же канткенде башка жака жылдырабыз деген бир сунуш менен, Кудай кааласа жакында ушу президентке келип ушу сунушубузду берели деп атабыз. Мен комиссиянын төрагасы катары. Себеп ал аэропортту чоңойтуп чыкканга эч кандай мүмкүндүк жок экен. Ал чоңоюп бүтүптүр. Ал жердин полосасы самолет коно турган жери. Бүгүнкү чоң самолеттор коно турганга болбой деген. Ал эми Кызылкыштак, Кашкаркыштак, Нариман, Акташ айыл өкмөттөрүнүн тургундары жолугушууда өздөрүнүн жүрөгү өйгөн суроолорун берди. Үлгүрбөгөндөрдү кат түрүндө да берип жатышты. 4000 сом айлык менен иштешет. Мына мен өзүм 50 жыл иштеп, 6000 айлык алам. Бүтүн республика боюнча мугалимдердин, медиктердин айлыгы боюнча маселе көтөрүлөт. Муну мамлекет баягы жакшы сөз бар да, казанда болсо чөмүшкө чыгат деп. Бир аздан чыгарып атат. Чыгарып жылдан жылга болбосо дагы 2 жыл 3 жылда ошо айлыктарды көтөрүп атат. Коррупция өтө күчтүк да. Мисалы үчүн акылдуу балдар бар, семьясына пулу жок, кире албайт да окушкачы. Пул берип окуй жана көп. Ошон себептен деп ойлойм, ушу жаңы поколенияда бизде күчтүү кадрлар жок да. Мугалимдердин бардыгын биз өзүбүз жаман үйрөтүп атабыз. Себеп начар окуп атабыз, же окууга барбай атабыз. Депутат Искендер Матраимов 17 айыл өкмөттүн элине отчет берип, жогорку кеңеште жасалып жаткан иштерге токтолду. Депутат демилгелеген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзам кабыл алынып иштеп жатат. Мында муниципалдык кызматкерлердин милдеттери менен укуктары теңдештирилди. Аны менен катар экстремизм жана террорго аралашкандарга жаза катуулаганын эскертип өттү. Эл менен жолугушууда айрым маселелер жеринде дароо чечилди. Депутат жыйындарга катышкан район жетекчилерине элдин талабын аткаруу боюнча тапшырма берди. Жергиликтүү бийлик чече албаган оор маселелерди өкмөттүн астына коёрун айтты. Жасалып бүтүп жаткан иштер үчүн ыраазычылыктар да айтылып жатты. Матраимов фондунан ата энесинин бирөөсү жок, же турмушу начар, бирок жакшы окуган 60 баланын окуу келишими төлөнүп берилүүдө. Андан тышкары фонд аркылуу Кара Суу шаарында 5000 адамга эсептелген чоң мечит менен медресенин курулушу жүрүүдө. Бул көп улуттуу диндеш элдин башын бириктирип, аларды кыяматтык доско айланткан ыйык жай болоору анык. Дээрлик бардык аймактарда таза суу тартыштыгы курч маселе. Алсак, Ысык көл облусунун Төп районундагы бир катар айылдарда суу түтүктөрүнүн жоктугунан айыл тургундары сууну арыктан алып ичет. Таза суунун жоктугунан бөбөктөр дагы бала бакчага барбай жатышат. Бул туурасында жогорку кеңешке келген жергиликтүү кеңештин депутаттары билдирүүдө. Төп райондагы Коромдуу жана дагы башка бир катар айылдарда суу түтүгү жок. Айрымдары таза сууну жүздөгөн чакырымдан ташып келсе, айрымдары жамгырдын суусун тосуп, болбосо аккан арыктан ичүүгө аргасыз. Үйгө да суу жок, даже баштала элек да. Анан ошолордун алдында генплан, ПСД деген документтери ошо чоң акча туруп атпайбы, 2 миллиондукчу. Ошону ушу жогорку кеңештерде жардам катары сурап, даже ушу түп борду менен сууга жардам берсе деген ойда. Таза суунун тартыштыгы калктын саламаттыгына олуттуу зыян тийгизүүдө. Ичкелте, сарык жана ичеги карын оорулары байма-бай катталып, андан жаш балдар көп жабыр тартышууда. Ошондой эле шарттын жоктугунан өспүрүмдөр бала бакчаларга дагы бара албай жатышат. Бизде таза суу жоктуктан бала бакча курулбай атат да. Куралык десек ушул иштетүү боюнча эле келип эле таза суу маселеси ушул эме боюнча жолтоо болуп калып атат да биздин эмечи. Ушул эле көйгөй мектептерде дагы бар. Ичүүчү таза суунун алыстан ташылып келгендигинен азыркы тапта башталгыч класстарга ысык тамак берүү токтотулган. Кир арыктан суу ичкендиктен ошого байланыштуу биздики көп ар кандай оорулар пайда болуп атат. Мал да көбөйдү. Ошо малдын баары арыкты кечип өтөт, анан бизге келет, анан ошондон ар кандай оорулар пайда болуп атат.
Жергиликтүү депутаттардын көйгөйүн уккан эл өкүлү аялдардын баарын таза суу менен камсыз кылууга багытталган бир канча өкмөттүк программалар бар экендигин айтты. Мындан бөлөк эл аралык донор уюмдар каражат бөлүүчү долбоорлорго катышууну дагы сунуштады. Айылдык кеңеш менен жогорку кеңеш тыгыз иштеш керек да. Кээ бир айыл өкмөттөрүнө мына биз проектлерди кирип берсек жери жок да. Ошон үчүн эле дагы ошо биринчи бул жака келердин астында дагы кат жазардын астында дагы өзүңөрдүкүн баарын жогорку жергиликтүү кеңештин депутаттары менен чечип алып, баарын мыйзамдаштырып алып, анан кайрылсаңар жакшы болот. Жаңы шайланган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын мындай кадамы көңүл жылытаарлык. Эл үчүн таза суунун камын көрүү пайдалуу аракет. Кыргызстанда жаштар саясаты кандай жүргүзүлүп жатат? Жаштарды жумуш орду менен камсыз кылуу, билим сапатын жогорулатуу, жеткиликтүү турак жай көйгөйлөрү боюнча өкмөт кандай аракеттерди көрүүдө? Жогорку кеңеште демилгелүү жаштардын башын бириктирген Жаштар платформасы аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Кыргызстанда жаштардын саны жалпы калкыбыздын 30%-ын түзөт. Тактап айтканда 1.700.000 жаштар бар. Бирок бүгүнкү күндөгү абалга караганда Кыргызстан билимдүү, демилгелүү жаштарга муктаж болуп турат. Эң чоң мүмкүнчүлүктөр болгон туризм болобу, 60%-дан ашык элибиз иштеп жашап аткан айыл чарбасы болобу, тоо кен өнөр жайы болобу, бүгүнкү күндө бутуна туруп келаткан майда же чакан же орто бизнес болобу, мына ошол жерде жакшынакай ишиңер менен алга сурулуп чыксаңар, баарына үлгү боло турган bir көрсөткүчтөргө жетишсеңиздер, анда сиздер ийгиликке жеткениңер болот. Анда силер ата-энеңердин, жакындарыңардын силерге койгон ишенимдерин актыганыңар болот. Мындай жаштар платформасы депутат Жанарбек Акаевдин демилгеси менен уюштурулган. Анда ар тармактан ийгилик жаратып келе жаткан жаштардын өкүлдөрү чогулган. Бул күнү бир катар реалдуу пикирлер айтылып, өкмөткө сунушталмакчы. Мамлекетке, өлкөгө кызмат кылыш үчүн сөзсүз эле бир бийликте болбош керек. Бийликте болбой туруп деле ошол мындай ургуштаган ойлоруңар болсо бизге айткыла, биз ошону өкмөткө жеткирели деп жаштардын мыкты сунуштарын уктук. Чет өлкөгө жаштарды окутуу боюнча, аларды алып келип мамлекеттик кызматтарга дайындоо боюнча аябай жакшы сунуштар болду. Мына ишкердикти өнүктүрүү боюнча жаштардын жакшы сунуштары болду. Анан аларды көрүп башка жаштар дагы ойгонуп, биз дагы мына ушундай бир мамлекетке, өлкөгө салым кошуунун аракетин көрсөк, мамлекет баалайт экен, депутаттар баалайт экен дегендей бир мындай ойго келип атат да көпчүлүгү. Жаштардын оюн ортого салган аянтчага алыскы жана жакынкы өлкөлөрдө билим алып, иштеп жүргөн улан кыздар да келишкен. Орусиядагы жаштарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп келе жаткан боордоштор уюмунун өкүлдөрү да келип, миграция боюнча орчундуу ойлорун айтышты. Страховый фонд сыяктуу ар бир чет жакка чыгып бараткан адам жаран 300 сомдон 3 жылга берип кетсе, биз ошол көп мекендештер тууралуу уккан көйгөйлөр, ошол груз 200 маркумдардын сөөгүн жөнөтүүдө, чет жакта бир катуу оору сыркоого учурап калгандарга жардам берүү маселесин чечет элек. Иш-чара жүрүшүндө жаштарды колдоо боюнча атайын фонд түзүү сунушу айтылды. Ошондой эле чет өлкөлөрдөгү окуу жайларга барууга жеңилдиктерди кароо боюнча өкмөттү көңүл бурууга чакырышты. Азыркы учурда жаштар арасында ачык эле мындай сөз болуп калды. Сен гранттык орунду $3.000 сатып алдыңбы же $10.000 сатып алдыңбы деп. Бул менин оюмча ушул коррупцияга жол бергендиктен ушундай маселелер жаралып атат. Кыргызстанды өнүктүрүүнүн келечектүү тармагынын бири бул туризм экени талашсыз. Деген менен кыргыз кереметтерине суктанган чет элдиктерди чакырууда бир катар жетишпестиктер бар. Парламенттеги жаштар платформасында дал ушул кирешелүү тармакты өнүктүрүү жактары да ортого салынды. Өзүңөр билесиңер, туризмдин чордону каракол. Эгерде жолду зыңкыйтып жасап койсок, анда шаардын да көркү чыкмак, элдин да нааразычылыгы болбойт эле деген өңүттөбүз да. Жаштар өкүлдөрүнөн берилген сунуштарга өкмөт каршы эмес. Айтылган долбоорлор боюнча атайын программа иштелип чыгуусу керек деген оюн вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова да колдоорун билдирди. Ошондой эле жигердүү жаштарды кызматташууга чакырууга өкмөттүн эшиги дайым ачык. Билимдериңер ушул Кыргызстанда иштесе, ошол билимдериңер менен ушу Кыргызстанды көтөрүү жолуна кетип, биз билбей аткан, балким адашып аткан жолубуздан сиздер болсо туура айтып, Кыргызстандын келечегине чоң салым кошот деп ишенем. Жаштардын оюн ортого салган мындай иш-чара мындан ары байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Сунуштарды камтыган жаштар платформасы эми Ош шаарында өткөрүлөт.
Эмнеге эл аралык мелдештерде спорт чеберлери алдыңкы орунду багынтышпайт. Албетте мунун жообу баарына белгилүү. Көпчүлүк учурда алгач шарт түзүүнүн ордуна спортчунун жеңишке жетүүсүн талап кылабыз. Алсак мушкерлер дагы шарты жок мекемеде машыгып келишет. Мындай маселени жакшы түшүнгөн депутат Таалайбек Масабиров көйгөйдү өкмөт мүчөлөрүнө дагы көрсөттү. Ичине кирсең суук, дубалдын шыптарынан жарака кеткен. Бул сиздер көрүп турган мекеме спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын карамагындагы мушкерлер залы. Эскилиги жеткенине карабай, Абылкасым ушул жерде 5 жылдан бери бокс менен машыгууда. Өлкө ичиндеги сынактарда алдыңкы орундарды багынтууга жетишкен. Бирок эл аралык таймаштарга катышууда аксап келет. Ошентсе дагы эч нерсеге карабай дүйнөлүк беттештерге чыгууга дарамети күч. Чемпион универсиада ошондой болгонбуз, Кудайым буйрса, быйыл Киргизияга чыгып, келишпестиктер болуп кетти. Кудайым буйрса 2017 чемпион болобуз. Ошого аракет кылып атабыз. Спорт жаштарды дени сак, сергек жашоого сүрөйт деген депутат Таалайбек Масабиров мындай жагдайга өзү кабатыр. Андыктан көйгөйдү көз жаздымда калтырбай чечүү аракетин көрүүдө. Ал өкмөт мүчөлөрүн чакырып, маселе менен жеринен тааныштырды. Бул мекеме 1939 жылы курулган. Кийин 1950 жылы мамлекеттик спорт комитетине өткөрүлүп берилген. Ошондон бери толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлбөй келет. СССР учурунда бир нече белгилүү спорт чеберлери чыккан. Эми ошо өкмөт ушу 4 жылдык олимпиадага даярдык көрүү маселеси жүрүп жатат. Анан бүгүн айтты, ушул бокс залын Кудайым буйрса жакын арада капремонту башталат. Анан ушул жерге бокс боюнча курома командасы залда машыгышат, анан олимпиадага даярдык көрүшөт. Спортсмендер эл аралык таймаштарга катышканда жалпы журт алардан ийгиликтүү күтөт. Бирок алар кандай шартта, кайсыл жерде дүйнөлүк мелдештерге даярданышат, көпчүлүк деле кызыга беришпейт. Эми балдар рубрикасына кезек берсек. Бул иреттагы биздин чыгармачыл топ айыл жергесиндеги балдар менен баарлашып келишти. Адамдын адамгерчилиги жакшы устаздан башталат. Мугалим мөмөлүү дарак демекчи, аларга мугалим ким деген суроону узаттык. Мугалим бул бизге тарбия берген, билим берген, биздин экинчи ата-энебиз. Мугалим бул биздин экинчи ата-энебиз. Бул мугалим бизге мындай жакшы жактарга үндөп, мындай биздеги мындай багыт эле беришет да мугалимдер. Мындайча айтканда багыт. А бул мугалим берген багытты өзүң мындай жакшы жакка алып кете алсаң, мындай жакшы адам болосуң, мындай жакшы жолдорго барасың деген. Мугалим деген мөмөлүү дарак. Күнсымал гүлдөргө нурун чачат. Мугалим деген биздин экинчи ата-энебиз, жакшы жолдорго үндөйт. Мугалим деген эми бизге тарбия берген эжеке болуп, ушу билимди алып келген, окуткан эжеке деп айтабыз. Эжекелер ушса ага терс албай, алар жөнүн ушпайттан жакшы ниет менен таза жолсун жүрсүн же ушундай эме менен ушат го дейм. Мугалим деген бул өзү айтып тургандай мугалим мөмөлүү дарак дейт. Бизде бул мугалим жакшы жолго үндөп, жакшы ууга деп бул баардык тарбияны мугалим берет. Мугалимдин эмгектери зор. Балдарга көптөгөн тарбияларды берет. Мугалим жакшы жактарга үндөйт. Жаман жакка эч качан үндөгөн жагы жок. Ата-эне дагы жакшы жактарга үндөйт. Мугалим бул тарбия берүүчү эжекелер. Булар билим берип өстүрөт, тарбиялайт. Урушат го мугалимдер? Тапшырма аткарбасаң, эң башты кылсаң урушат. Мугалим бизге күн сыяктуу мээрим чачып турат. Бизге талыкпай мээрим берген экинчи ата-энебиз десек да болот. Ошо мугалимдик кесип ардактуу дегендей мен дагы келечекте ошо мугалимдердин жолун жолдоп, жакшы тарбиячы болсом дейм. Мугалим болсом да дейм. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган парламент берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Жаннат Мажитова алып бардым. Ар жуманын аягында ушул сааттарда Жогорку Кеңештеги жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Саламатта калыңыздар.